Саламатсыңарбы менин кадырман окуучуларым. Мен Лейлек районундагы Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун ысымын алып жүргөн Самат атындагы орто мектебинин математика мугалими Койчубаева Тазагүл Назаровна 5-классынын математика сабагынан жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө айландыруу деген теманы өтүп бермекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар. Жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу жөнүндө маалымат аласыңар жана өздөштүргөнгө аракет жасайсыңар. Эсептөө, ой жүгүртүү көндүмдөрүңөр артат. Мисал маселелерди эреже аныктама, формуланын жардамы менен аткарууну үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабактын көрсөткүчү. Силер жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу жөнүндө билсеңер, өздөштүрсөңөр, практика жүзүндө мисалдарды аткара алсаңар. Мисал маселелерди эреже аныктаманын негизинде так туура иштөөнү үйрөнсөңөр, албетте биз бүгүнкү сабактын максатына жетмекчибиз. Балдар, өтүлгөн сабактарда биз жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырууну караганбыз. Маани бергиле, анда жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмү кандай сандар эле? Албетте 10, 10го эселүү болгон сандар болгон. Ал учурда жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу ыңгайлуу жана жеңил болчу. Анда төмөнкү мисалдарды чыгарууда кандай каталыктар кетирилген? Байкап көргүлөчү. Биринчи мисал 6,7 барабар 6,7. Туурабы балдар? Ката. Экинчи мисал 18,17 барабар 18,17. Бул эсеп туура. Андан кийинкибиз 100/5 барабар 0,5. Кийинки мисалыбыз 123,6. Бул барабар 123,6. Бул туура жазылганбы? Ооба, ката кетирилген. Ал туурасы 123,6 болуу керек. 1000/18, 1,1000/8. Бул да туура эмес жазылган балдар. Демек туура айтасыңар. Андан кийинкибиз 5,10,000/13. Бул барабар 5,10,000/13. Демек, биз жөнөкөй бөлчөктөрдүн бөлүмү 10, 10го эселүү болгон сандарды ондук бөлчөккө айландыруу биз үчүн ыңгайлуу жана жеңил экен. Эми бүгүнкү темабызда бөлүмү башка сандар болуп калган учурда кандай аткарабыз? Балдар, адегенде ондук бөлчөктүн келип чыгуусуна эмне себеп болду экен? Анда Айгүл менен Асандын маегине көңүлүңөрдү бурам. Асан, ондук бөлчөктүн келип чыгуусуна эмне себеп болот деп ойлойсуң? Жөнөкөй бөлчөк сандар себеп болду деп ойлоймун. Мисалы, 4/3 бөлчөк саны. Жөнөкөй бөлчөктүн келип чыгуусуна эмне себеп болду экен? Жөнөкөй бөлчөктүн келип чыгуусуна үлүштөр себеп болот. Үлүштөрдүн келип чыгуусуна эмне себеп болду экен? Сага кызыкпы? Үлүштөрдүн келип чыгуусуна бүтүн нерсе себеп болот. Бүтүн нерсени бирдик катары карайбыз. Төмөнкү мисалды карасаң, тик бурчтук берилсин. Ал тик бурчтукту 4 барабар бирдей бөлүккө бөлүп, анын 3 бөлүгү көктөс менен боелгон болсун. Ал жөнөкөй бөлчөк сан түрүндө 4/3 деп жазылат. Түшүнүктүү. Демек, 4/3 бул жөнөкөй бөлчөк. 4 бул бөлүмүнү билдирет эле, 3 алымыны билдирет эле. Ал эми бул сызык, бөлчөк сызыгы бөлүү амалын билдирет. Демек, бөлүүдөн натыйжадан ондук бөлчөк келип чыгат турбайбы? Ондук бөлчөккө келип чыгуусуна себеп жөнөкөй бөлчөк же болбосо кадимки бөлчөк болот экен. 4/3 жөнөкөй бөлчөгүнүн келип чыгуусуна эмне себеп болот? Жана Асан үлүштөр себеп болот деди эле. Карап көрөлүчү балдар. Демек,
4-3 жөнөкөй бөлчөктүн келип чыгуусуна себеп мына 3 үлүш себеп болуп атат. А бул деген 4 жана айттык бөлүмү бул ошол тик бурчтук 4 барабар бөлүккө бөлүнгөндүгүн билдирип атат. Ал эми үчөө бул көк түскө боелгондугун билдирип атат. Ошондуктан 4-3 деп жазылды. Эми бул тик бурчтук өзү бирдик катары эсептелинсе, демек үлүштөрдүн келип чыгуусуна себеп бул бирдик тик бурчтук фигурасы эсептелинет экен. Демек, мындай жыйынтык чыгарсак болот экен. Ондук бөлчөк сандардын келип чыгуусуна жөнөкөй бөлчөк сандар, жөнөкөй бөлчөк сандардын келип чыгуусуна себеп үлүш сандар, а үлүштүн келип чыгуусуна себеп бирдик. Же болбосо, тескерисинче, бирдиктен үлүш пайда болот, үлүштөн жөнөкөй бөлчөк сан, а жөнөкөй бөлчөк сандан ондук бөлчөк сан келип чыгат экен. Өтө кызыктуу. А жөнөкөй бөлчөк деген өзү эмне? Үлүштөрдү туюнтуучу же Б'дан А. Мында Б барабар эмес 0 түрүндө жазылган сандар жөнөкөй бөлчөк сандар деп аталат. Б бөлүмү, А алымы. Ал эми бул бөлчөк сызыгы бөлүүнү билдирет. Мисал үчүн 4-3 жана 2-1. Балдар, ондук бөлчөктөр деген эмне эле? Бүтүн жана бөлчөктүү бөлүгү өтүр менен ажыратылып, бир эле сапка бөлүмсүз жазылган бөлчөк сандар ондук бөлчөктөр деп аталат. Мисал үчүн 0,56, 98,75 жана башка ушул сыяктуу бөлчөк сандар аталат. Эмесе балдар, бүгүнкү темабыз жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу үчүн алымын бөлүмүнө бөлүү керек. Мисал үчүн 25-тен 14 жана 2-ден 9. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кээде мындай түрүндө жазылат, мына 2-ден 9 көрүп турасыңар. Эми бөлүүнү аткарабыз балдар. 9-ду 2-ге бөлөбүз. Демек, 2-ден 9 бул кандай сан эле? Жөнөкөй бөлчөктүн кайсы түрүнө кирет? Буруш бөлчөккө туура айтасыңар. Демек, буруш бөлчөк 1-ге барабар же андан чоң болгон сандар аталат. 9-ду 2-ге бөлсөк, 9-дун ичинде 4 2 бар, тийиндиге демек 4-тү беребиз. 4-тү 2-ге көчсөк 8, 9-дун астына жазабыз. 9-дан 8-ди кемитсек 1. Мына бул жерде бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин тийиндиден үтүр кайрып коебуз. 1-дин күчү жетпейт, 0-дү жазып, 10-ду 2-ге бөлсөк 5-тен тиет. Демек, 5 жерде 2 10, 10-дон 10-ду кемитсек 0. Эми экинчи мисалга көңүл буралы. 14-тү 25-ке бөлөбүз. Аныктаманын эреженин негизинде алымын бөлүмүнө бөлөбүз. 14 бөлүү 25. Бөлүнүүчү 14 болуп атат, а бөлүүчү 25 болуп атат. Башкача айтканда, бул дурус бөлчөк. Дурус бөлчөк 1-ден кичине сандар келип чыгат деген түшүнүктү билебиз. Эми 14-түн күчү 25-ке жетпесе, тийиндиге 0 берилет. Эми 0-дү 25-ке көчсөк 0, 14 түшөт. Бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин тийиндиден үтүр кайрып алабыз мына 0-дөн кийин. Эми бөлүүнү аткарып улантабыз. 140-ты бөлөбүз 25-ке, 5-тен тиет. 5 жерде 525, 2 ой, 5 жерде 2 10, ойдогу менен 12. Демек, 140-тан 125-ти кемитсек 15. Эми 15-ке дагы 0-дү улап жазып, 150-дү 25-ке бөлсөк 6-дан тиет. 6 жерде 533 ой,
6 жерде 212, ойдогу менен 15. Демек 150'дөн кемитсек 0 чыгат. Жыйынтык 14'тü 25'ke bölsök 0,56 деген сан келип чыкты. Мына ушинтип бөлүүнү аткарабыз балдар. Эсиңерге тутуп алгыла балдар. Кайра кайталаймын. Жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу үчүн алымын бөлүмүнө бөлүү керек. Келгиле балдар, окуу куралдарыбызды алабыз да номер 460 мисалды аткарабыз. 193 бет. Шартында жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазгыла. Мынакей А вариантында 2'den 9, бул барабар 9/2. Ушинтип жазып чыгабыз. Андан кийинкибиз 5'ten 23. Бул буруш бөлчөк. Демек буруш бөлчөк 1'den барабар же 1'den чоң сандар келип чыгат деп түшүнөбүз. Муну да мынтип жазып алабыз. Андан кийинкини дагы 8'den 41'ди 41/8 деп жазып алдык. Ушинтип баарын жазып алдык. Эми бөлүүнү аткарабыз. 9'ду 2'ye бөлсөк жана канча чыкты эле? 4/5 туура айтасыңар. 23'тü 5'ke bölsök 4/6. 41'di 8'ge bölsök 5/1125. Туура айтасыңар балдар. Ал эми балдар, бул жерге дагы маани беребиз. 12'den 9. Бул кандай бөлчөк эле? Дурус, туура айтасыңар. Дурус бөлчөк 1'den кичине сандар келип чыгат. Анда 9'ду 12'ge bölsök канча чыгат? Силердики да чыктыбы балдар? 0,175. Азаматсыңар. Андан кийин 14'тü 16'ga bölsök 0,1875 деген сан келип чыкты. Албетте силер дагы өз алдынча аракет кылып чыгарып көрөбүз балдар. Эмесе балдар, эс алуу мүнөтүн жасап алалы. Дене көнүгүүлөрү деп аталат. Эмнени көрдүңөр? Оба, эң эле биринчи байкаганыбыз көз. Анда биринчи көнүгүүбүз. Көз менен 3 деген санды 3 жолу оңго, солго карай жазабыз. Аткардыңарбы? Азаматсыңар. Эмнени көрүп турасыңар? Билек же болбосо чыканак. Анда балдар, 2 чыканагыбыз менен 2 деген санды 2 жолу жазабыз. Аткарып көргүлөчү балдар. Ой азаматтар. Жаш баланын башын көрүп турабыз. Эми балдар, башыбыз менен 5 деген санды оңго, андан кийин солго карай жазабыз. Азаматсыңар. Мына ушинтип балдар. Силер телефон, ноутбук, компьютер менен иштеген учурда сөзсүз түрдө мындай көнүгүүлөрдү тез аткарып тургула деймин. Эми номер 462 көнүгүүнү аткарсак, жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып, көрсөтүлгөн амалдарды аткарабыз. Шартын алайык, мына биринчи мисалды жаздым. 5'ten 27. Кемитүү 2'den 9. 5'ten 27 бул 27'ни 5'ke бөл дегенди билдирет. Ондук бөлчөккө айландыруу үчүн алымын бөлүмүнө бөлүү керек деген эрежеге таянып. Анда 5/4 деген ондук бөлчөк келип чыгат. Эми 9'ду 2'ye бөлсөк 4/5. Кийинки мисалыбызда 25'ten 2 бул дурус бөлчөк болгондуктан 0,108 деген сан келип чыгат. 4'төн 11 бул буруш бөлчөк. Демек бул 1'den чоң сандар келип чыгат деп түшүнөбүз. 2,175 деген санды келип чыгат. Андан кийинкилерди дагы карап көрөлүчү. 6'dan 27 бул 4/5'ке барабар. 14'төн 21
Бул 1,5 барабар экен. Андан кийинки мисалыбыз 5-2. Дурус бөлчөк болгондуктан 0,4 деген ондук бөлчөк келип чыгат. 4-9 бул буруш бөлчөк 2,25 деген ондук бөлчөк сан келип чыкты. Мынакей балдар, жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып, көрсөтүлгөн амалдарды аткарабыз. Мына жазып алдык, эми амалдарды аткарабыз. 5,4-төн 4,5-ти кемитебиз. Канча чыкты силердики балдар? Азаматсыңар 0,9 деген сан келип чыкты. Андан кийин кошсок 2,83 деген сан келип чыкты. Кийинки мисалды карайбыз, маани беребиз. Бул мисалда ондук үлүштөр 0 болуп атат. Экөөндөгү тең ондук үлүш 5 болуп атат деген кечиресиңер. Эми ондук үлүшүбүз 5тен 5ти кемитсек 0 болуп кетет. Ал эми бүтүн бөлүгүндө 4 бүтүндөн 1 бүтүндү кемитсек 3 калат. Туура айтасыңар. Андан кийинки мисалыбыз 0,4-тү 2,25-ке көбөйтөбүз. Ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө көбөйткөндө балдар, бүтүргө маани бербестен көбөйтөбүз. Көбөйтүп бүткөндөн соң көбөйтүндүдөн адегенде 2 сандын тең үлүштөрүн эсептеп алабыз. Канча үлүш болсо, көбөйтүндүдөн оңдон солду карай ошончо сандан кийин үтүр кайрыйбыз. Ошондо 0,9 деген ондук бөлчөк сан келип чыкты. Силердики да ушундай чыктыбы балдар? Сөзсүз түрдө аракет кылып көрөбүз. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма номер 461 жана 463 мисалдарды чыгарып келебиз. Үй тапшырманы аткаргандан соң WhatsApp аркылуу төмөнкү номерге жөнөтөсүңөр. Же болбосо QR сканер деген приложение телефонуңарда болсо, ошол программа менен төмөнкү шилтемени ачып тапшырманы аткарсаңар да болот. Жыйынтыгын ошол жерде чыгарып берет. Канчасы туура, канчасы туура эмес экенин да силер көрүп билип аласыңар. Ал эми жыйынтык мага келип түшөт. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Айгүл менен Асанда бүгүн силердин сабакка катышканыңарга абдан ыраазы болуп коштошуп атат. Саламатта калгыла балдар.